Достор, ассаламу алейкум, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн мен сиздерге жери 6 сотук болгон ушул сатылуучу үй жөнүндө маалымат берген атайын келип калдым. Так дареги Ош шаары ХБК. Жери 6 соток, суу, свет, газ, центральный канализация, центральный отопление бардыгы бар экен. Бул үйдүн көчө тараптан көрүнүшү. Анан жакшы жери туугандар. Бул кирешеси бар, акча түшүп турган үй. Кандайча дей турган болсоңуздар, азыркы учурда хостел катары иштетилинет, көптөн бери иштетет экен. Айына $1200 төлөп турат. Демек, үйдү ала турган болсоңуздар, асмандан эле сиздерге $1200 түшүп турат. Таза. Ошону да эске алып коюңуздар. Бул үйдүн көчө тараптан көрүнүшү. Дареги Ош шаары ХБК. Жолдору асфальт. Керек болсо отоплениясы дагы центральный. Менимче бул үй тез эле сатылып кетсе керек. Мына көчө тараптан көрүнүшү ушундай. Оң жакта 2 этаж үй. Бул жактан кирсеңиздер, азыр кенен информацияларды берем. Мен турган жер туугандар бул Ош шаары ХБК, Касымбеков Кен көчөсүндө турам. ХБКдагы мына светофорду билесиздер. Светофордон сиздер нар жакка бурулсаңыздар, Эл базар, гипермаркет, Фрунзе, паспорт столго буруласыздар. Ушул светофордон эле сиздер оңго буруласыздар дагы бир 150 метр кирсеңиздер сатылуучу үй жайгашкан. Ооба достор, асфальт жол менен 150 метр киресиздер. Достор, мына варатаны ачып бисмилла деп туруп кирип келе бересиздер. Оңго бурулсаңыздар, мына бош орундуктар ушундай чоң кененкен. Үйдүн алды стяжка болгон. Бул жакта пока что курулуштар деле жок. 4 тарабын тосуп койгон, пустой бул жагы, каалагандай кылып отурташасыздар. Мына мен жанагы айткан хостел 2 этаж болуп иштетилинет азыркы учурда. Эгерде үйдү ала турган болсоңуздар, даяр арендатору бар, хостел катары иштетет. Айына $1200 төгүп турат сиздерге. Элестетиңиздер, жөн эле $1200 түшүп турат айына. Бул почти мындай 100 000 сом деген акча да. 2 этаж үй, 6 комната, подвал нол жакта. Үй тараптан деле подвалга түшсө болот. 2 холду кошпогондо жалпысынан таза 6 бөлмөдөн турган 2 этаж үй экен. Көрдүңүздөрбү? Бардыгы жакшы. Коммуникация боюнча айта турган болсок, суу, свет, газ, центральная канализация бүт бардыгы бар. Үй центральный отопление менен жылыйт и газовый печка дагы орнотуп койсоңуздар болот. Эми жүрүңүздөр, үйдүн ичине кирели. Достор, эми жүрүңүздөр. Сатыла турган 2 этаж үйдүн ичин дагы көргөзүп берейин. Бул жак ошо негизги брон эшик. Ачып кирсеңиздер, бул жери как прихожка катары кетет. Байкаңыздарчы. Паровой батарейкалар коюлган, айнектер решеткалары менен экен. Так, эми бул жактан үйдүн ичине кирип келебиз. Мына коридорлору бүт бардыгы кенен, жакшы, сонун болуп турган кези досторум. Жалпысынан 2 комната 6 бөлмөдөн турат. 2 холду кошкондо 8 бөлмө болуп кетет. Холду кошпогондо 6 бөлмө таза мындай комнаталар. Байкаңыздарчы досторум. Бул биринчи комната болуп атат. Так. Бул жак болсо ошо баарыңыздар билген кухня, жеңелерибиздин офиси деп койсом болот. Паровой батарейкалар коюлган бардык комнатада. Үй газовый печка менен жылытылат, плюс отопление дагы центральный туугандар. Отопление центральный, ошол жери негизи жакшы экен. Отпот жагып кыйналып отурбайсыздар. Бул экинчи комната. Жакшы жери ар бир комнатанын өзүнүн телевизорлары, мындай санузелдери бар. Хостел туугандар, хостел. Элестетиңиздер, бул үйдү алдыңыздар, уже айына $1200 доход бар да сиздергечи. Сонунда жакшы кирешелерге чыгып турасыздар. Стиралка бул жакта экен, и бул жак дагы бир санузел кошумча. Так, биринчи этажды көргөзүп бердим. Мына холду көрдүңүздөр. Эми лестница менен подвалга түшсөңүздөр болот, и өйдө тарапка чыксаңыздар болот. Мен өйдө тарапка чыгайын, жүрүңүздөр. Көрдүңүздөрбү? Кенен жакшынакай болуп турган кези.
Азыр мына жак как балкон катары кетет экен. Ой, блин. Мына шпыр коюш керек экен. Закрытый балкон. И мындай чоң холл. Чоң холл киргениңиздердечи. Так, эми бөлмөлөргө өтөйлү. Бул дагы бир бөлмө, отдельно бир клиенттер үчүн. Так. Мына ушул жакта экен бардыгы. Бул жак комната жабык, клиенттер бар окшойт менимче. Мына жакта дагы бир комната бар экен. Бул жакта ачык эле окшойт, көргөзүп коеюн. Бул банда хостелде азыркы учурда клиенттер бар экен, мына кийим кече, зубный щеткалар турат. Ошол жалпысынан 6 комната. Холл, 2 холлду эсептебегенде.